Салам достор, Кыргыз Дамдары каналыма кош келипсиздер. Достор, мен бүгүн сиздерге аябай соонун супер мотивация видеосун тарттым. Эгерде сиздерге кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Мынакей, мен азыр идиштерди жууп жатам. Бүгүн азыр колдо жууп баштадым, анткени идиш жугуч машинамы дагы азыр жууп, аны да көрсөтөмүн. Мына бул жууп аткан сковородкам, борсок бышырган сковородкам. Азыр аны дагы тазалайбыз. Мен ойлойм, мындай сковородка бардыгында эле үйүндө бар деп ойлойм, анткени биз борсокто аябай баттан көп бышырып турабыз. Албетте колуңуздарга перчатка кийиңиздер. Мен пакет алып, пакеттин ичине сковородканы салып, мен азелит колдонуп атамын. Азелиттен чачып туруп, пакетке ороп коюп койдум. Мен кухнядагы колдонуп жаткан бардык тряпкалар, булар Greenway'дики. Аябай ыңгайлуу. Кир сабын менен жууп кайра колдоно берсеңиздер болот. Жана аябай көпкө кызмат кылат. Мына бир 15 мүнөтчө убакыт өттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай капкара болуп агыптыр. Бирок дагы деле кичине жакшыраак кеткен эмес. Пакеттен төгүп, кайра салып, дагы азелиттен чачып туруп, дагы коюп коем ороп. Кофе машинаны дагы жууп баштадым. Бардык нерселерин чыгарып алып туруп, жууп, арчып, кургатып, кайра салып алып коем. Бул да тура берип чаң басып кетет. Бат эле. Мынакей, эми көргүлө. Эми жакшылап кетти. Пакетти мусорго ыргытып, эми сковородканы жакшылап жууп, жакшылап чайкашыбыз керек. Анткени азелит аябай эле химия, аны иштеткенде албетте маска тагып алгыла. Колуңарда перчатка болуш керек. Үйүңөрдүн айнектери да ачык болуш керек, а балдар башка комнатада болуш керек же үйдө жок болуш керек. Мынакей,
аябай жакшы кетти. Борсок, кийинки борсок бышырганга деле иштетсе боло берет. Кыздар, мен идиш жууган машинамды дагы бүгүн жуам дегем. Аягына калып кетиптир. Азыр мына бардык ичиндеги нерселерин чыгарып алабыз. Чыгарып алып аларды дагы тазалап жуабыз. Бул жерде майлар, тамактын калдыктары калып калат. Ысык сууну чыгарып, тазалап щетка менен жууп алдым. Бир айда бир жолу ушинтип машинаны жууп турушубуз керек. Бул бизге аябай чоң жардамчы. Сууну дагы аябай экономить иштетет жана идиштерди аябай таза жуат. Эми эшиктин ушу чекелери дагы булганып калат. Ал жактарды да жууп турушубуз керек. Бул туз атайын идиш жууган машиналар үчүн. Тузду карап да салып турушубуз керек. Ичине соданы чачып, эң жогорку температурага коюп, жууганга коюп коебуз. Эми раковинаны жууйбуз. Менин раковинам таштан болгонго баардык нерсени өзүнө сиңирип алат. Чайды, кофени төксөң деле. Мен бул жерде Domestos иштетип жатамын. Аябай көп нерсени иштетип көрдүм, бирок Domestosдой эч нерсе жакшы жуалган жок. Domestosду жакшылап шубап туруп коюп коебуз. 10 мүнөт, 15 мүнөт турат. Болбосо мен түндө коюп коем, эртең мененге чейин. Ал эми бул кастрюльгө мен тряпкаларды жуатам. Кирсам менен жакшылап шубап туруп, плитага коюп кайнатып коебуз. Өзү монтип кирлери чыгып калат. Мынакей 15 мүнөт өттү. Өзүңөр көргөндөй эч кандай тактары калган жок. Агарып, сонун болуп калды. Эми жакшылап жууп чыгабыз. Достор, ушундай темадагы видеолор сиздерге жакса, анда сиздерден реакция күтөмүн. Видеолорум сиздерге пайда келтирип аткан болсо, анда комментарийге жазып калтырыңыздар. Кийинкиде дагы ушундай видеолорду чыгарып турамын. Мени менен видеонун аягына чейин чогулгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар аябай мен үчүн маанилүү. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болуңуздар.